ушинтип элдерди күргү турганда бизде бул мындай калды. Мына 2000 сомдон алдыла деп элдерди коркуткан кишилер болду. Мына айтып коеюн бетиңе. Унду мына чогуу жүктөп келдик го 1350ден алдыңар. Эми 1400дөн сатсаңар болот, 50 сом кош. Анан алып чыгып алуу эле элдерге мына ун кабай калды деп сатып атасыңар. Макул түсө түшүп калсын. Түсө жүктөп алып. Жок, уят эмеспи, мына жерден алып чыктылар. Азыр ушул боюнча келдик. Келсек көз көрүндө 2000 сом сатты. Силерге окшогондор бузуп атат да. Кандай бузуп? Уят эмеспи? Мен жерге токтоп айтып, мун сабап болуп атпай, түшүп калып. Мунун кече дагы мындай болгон. Мунун ишкерди немелерин айтылды. Мыйзам чегинде чара көрүш керек мындайлар. О, 2000ден көз көрсөтүп сатып атат алып чыгып. Неге 2000ден сатып атасыз? 1300дөн алсаңыз неге 2000ден? Men bilbem bani. Чыкканыңызды көрдүк. Ya bani men bilbem deyip. Ошол жерде неге? Ana magazin suragıla, ana magazin. Кана магазин? Siz водительсizби жөн? Men bani bilbem kançadan eken, çıntığı. O tırmadağı çıntığı. Men bir yere toktop ettilim. Un bir şopur altından geldi, ben toktadı, onun düşkeni. Özüm asfaltlardan toktashga mümkün emas. Hadi toktadı. Ana toktab durun. Toktaganımda da adamlar oyrap kaldı da. Nazar Ahmet mı? Кудайдан коркуңуз айтпаңыз. Ya, Акчасы барда ушундай ун менен дагы мындай иштеп жүргөн ишкерлердин кылган иши ушундай болуп атат. Мына биз бүгүн азыр дагы өзүңөр күбө болдуңар. Складда ун турат 1350 сомдон берип атат элге. 1650 сомго чейин высший сорт экен, аны жанагы столовойлор алып иштетет экен. Ал Казакстандыкы. Биз азыр ошол жерден келдик. Именно ушул кырдаал боюнча жүрөбүз. Мына ол жерде мына светофордон чыкты. 500 метр бир светофор. 1350 сомдон жүктөп чыкты. Көрдүк эле мына жерге келип 2000 сом сатып атат. Ошол үчүн урматтуу туугандар, эч кандай мындай кооптонууга негиз жок. Bunday ишкерлерге мыйзам чегинде чара көрөбүз биз. Жергиликтүү жана мамлекеттик бийлик органдары. Анан мына ар кимибиздин өзүбүздүн үйүбүздө жетерлик эле азыр ким эч ким ачка калган жок, туурабы? Кимиңер ачка калдыңар, айткылачы. Жөн эле ажиотаж кылып 5 каптан 10 каптан үйгө алып кирип, ушуга окшогондордун күнүн туудуруп атасыңар өзүңөр. Мына өзүбүзгө өзүбүз кылып атабыз да. Ачтып атат. Жөн эле. Un турат, бардык жерде бар. Мына көрүп келдик. 1350ден сатып атат. Анан кийин ажиотаж кылып эле сатылган жерден ундун бардыгын талап кетип атабыз дагы. Анан ишкерлер үстүнө мингизип сатып атат. Просто эл жөн эле акчабызды берип атабыз да ошолорго. Кичине ошону түшүнүү менен кабыл алып, мындай кичине өзүңөр ток кармагыла, бардык нерсе бар. Эч андай корко турган, коптоно турган нерсе жок. Шунуңарбы, албай койгула 2000 сомдон. Сатат өзү. 1350ден сатат кайра. Албай койсоңор. Ошол, урматтуу туугандар. Ошо хозяин Анан оду сатып турмун. Оны анан унда атсам адамдар элчилик экен да көпчүлүк. 2000де сатып Оны магазинчи билет да. Мен барып билген эмесмин чынтыгы. Магазин сатып атат. 1300ден элди алдыңдар силер. Ооба, ошону магазинчи кандай алып чакырыштырып салсак болот. Сен канча баа койдун мен билем ону. Ушул ситуацияны пайдаланып Ооба, менчи чынтыгы бааны билем да. Магазинчиңиз чынтыгы билбейм. Азыр ушуларды көрүп келдим. Ошонун айынан элдер жөн эле мындай дүрбөлөңгө түшүп алды. Мен Ош шаарынын биринчи милиционеримин. Атым Сайыпжан, фамилиям Турдуев. Бүгүнкү күндө элдин талабына 4 азык-түлүккө 4 түрүнө улутат. Un, май, кум шекер, күрүч. Бүгүнкү күндө андай кооптонуу жок. Мен силерге дагы кайрылып айтам. Азыр
Biz mына жерде складка бардык. Ал жерде 1350 сомдон un сатылып атат. Элге берилип атат. Просто biz мынандай талап коюп келдик алар жетекчилигине. Населенияга элге бир каптан бергиле депчи. Себеби дегенде кичине чөнтөгүн капчыгы бар бирөөлөр алып алып, анан мындай неме кылып атат. Андан 1650 сомдон общий иштете турган, столовойлор иштете турган высший сорт бар экен, аны дагы сатышып атат. Андан чыгып келсек, бир светофорго келсек, бир портерде 70 кап un жүктөп чыккан экен, биздин көзүбүзчө элге un жок, мынандай болуп калды деп көчөдө коюп 2000 сомдон сатып атты. Ошол жерден 500 метрге чыгып. Ошол үчүн урматтуу жердештер, мен сиздерди мындай эч кандай кооптонууга негиз жок. Андан бир мындай кылбаш керек. Буну штраф салбайсың алба. ошол неме болгондор, эгер кимде ким жерде коммерсанты барбы, бизнесмени барбы, алып сатары барбы, мен силерге мындай кайрылып кетем. Эгер ушундай өзүңөрчө искусственный баа жасасаңар, мыйзам чегинде жооп берет, бар жогу. Бул жерде мамлекеттик органдар иштеп атат, балдар иштешип атат. Анан жөн эле элди мындай паникага алдырбаңыздар. Эч кандай кооптонуу жок. Бизде бар жок жетиштүү, границалар ачык, иштеп атат. Мына Тулпардын жетекчиси менен азыр сүйлөштүм, 500 тонна un, 1000 тонна буудай вагондо келет атат дейт. Эртең станцияга келет экен, станциядан дагы элге мындай маалымат беребиз. Кооптонуу эч негиз жок. Мына бул складтар кече 2000ге чыгып кеткен экен. Биз ушул бааларды турукташтыралы. Элди мындай немеге алдырбалы деп турабыз. Бүгүнкү күндө ар бир үйдө мен мындай толук кандуу айтылган ар бир үйдө 95%-ында үйдө бул бар. Эч ким мындай ачка калып же мындайга эме болгон жок. Калган баалар өзүнүн ордунда турат. Мен тура берейинби? Мен кече ушундай эле келе калсам, эл көп экен да, жүздөй адам. Аша ана un саткан жерге барсам, высший сорты 2020 сомдон сатты. 2000. Еще баягы 1300 сомдукту 1800ге сатты. Мен да эки чыптан унап кеттим ошол. Эми мындай да. Ошол элдер мындай туруктуу жашаган эл эч качан мындай кайсыл жерде un сатылат, кайсыл жерде склаты бар, маалыматыбыз жок да. Анан эми кичине элде мындай дүрбөлөң паника болгон үчүн алар алып келди, анан өзүбүз чыгартабыз. Капа болбоңуңар. Мына сиз, мен, мына эже дагы ушундайда өзүбүз көтөрүп атабыз. Элди өзүбүз эле мынтип дүрбөлөңгө салып атабыз. Андай эмес. Андай нерсе жок. Эже, запас бар. Biz elge birinci düşündürüp alalım. Düşündürüp işlerini жүргүзүп alalım. Sen anı koyuyluk. Sebebi degende hazır mına skladda elge 1350 сомдон un satılıp atat. Biz bar görüp geldik. Un жок эмес, бар. Ошол жерден алып чыгып, мына 500 метрге алып чыгып азыр бир портерде өзүбүз күбө болдук. Алып чыгып 2000 сомдон сатып атат. Аны ошондой өзүбүздүн эл, ошондой жарандарымда кылат. Алар мыйзам чегинде жооп берет. 1,5 миңден Ошол үчүн мен сиздерди чакырып кетем, эч кандай мындай кооптонууга негиз жок. Тиричилигибизди күндөгүдөй уланта беребиз. Башка маселе жок. Сайын Муктардын алдына ушу чоңсук боюнча эл өлдү. Баягы курттап кеткенден бери сатып атышат азыр. Азыр барсаңар Сайын Муктардын алдына. Эспоз алдын жанында дагы ошол. Айланып кетейиндер. Не кыласыңар? Үйүңөргө 3 кап, 4 кап, 5 каптан алып не кыласыңар? Мен түшүнбөй атам. Не? Кымбаттабайт, un бар, запастар турат. Эч кооптоно турган эч нерсе жок айланып кетейиндер. Ана мамлекет деген бар, чечет аны. Өзүңөрчө эле решение чыгарып эле 5 ка 10 каптан ала берсек, анан кийин un түтөбү бизге? Келген эле ашырканып ала берсек. Мына 2-3 күн мурда Тажикстанда ham ушундай болгон. Тажикстанда ушинтип баардык ажиотаж кылып, бир күндүн ичинде un баасы 2 эсе өсүп кетти. Кайра эле эртеси күнү мына кайра ордуна түштү. Ошондой эле болот. Өзүбүздү өзүбүз кылып атабыз биз. Өзүбүз
Özgü özü şu şartı kılıp atalım. Öyle. Oşadı Diler almadılar şu almaya koydular. katıralsa boya oşadı. Kılıp atmayız boşuna. 2700 lira sırasam bunu. Nerede? Almadı. Kim ayda da tuttuk onu. Şu katıralmış Ne koşmasın? Vay lan lan. Siz başkanlar ile yapma.